Балдар, бүгүнкү сабагыбызда сөз айкаштары жөнүндө кеп кылабыз. Тилибизде сөздөр тыгыштардан, сөз айкашы сөздөрдөн, сүйлөмдөр сөз айкаштарынан курулат. Ал эми сүйлөмдөр аркылуу текст курууга болот. Сөз айкашы эки же андан көп толук маанилүү сөздөрдөн түзүлөт. Бирок сөздөр туш келди эле айткыша бербейт. Лексика семантикалык мааниси боюнча бири-бирине ылайык келген сөздөр гана белгилүү бир грамматикалык эреженин негизинде өз ара байланыша алат. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн бири багындыруучу, экинчиси багыныкы болот. Бул жерде силер көрүп тургандай, мисалы үчүн сөз айкашын карагыла. Мынакей бири багындыруучу түгөйү, ал эми экинчиси болсо багыныкы абалда болот. Карагыла. Ылдам басуу, мында да карагыла. Мынакей багындыруучу түгөйү, ал эми ылдам деген бул багыныкы. Багыныкы сөз мааниси боюнча жана грамматикалык жактан багындыруучу сөзгө көз каранды. Башкача айтканда, ал багындыруучу түгөйдүн маанисин ачып тактайт. Кызыктуу окуя десек, окуя кандай окуя экен? Кызыктуу окуя болушу мүмкүн экен, басканда ылдам басышы мүмкүн, тез басышы мүмкүн жана башка. Сөз айкашы да кубулуштуу, кыймылды жана башкаларды атайт. Бирок сөз айкашы сөзгө караганда кубулуштуу, кыймылды, толугураак, тагыраак атап көрсөтөт. Салыштырып көрөлүк. Окуучу десек, окуучу бул сөз. Ал эми мыкты окуучу десек, мыкты окуучу. Сөзгө караганда бизге эмне кылды? Толугураак түшүнүк бере алды. Ошондой эле төмөн жогорудагы сөздөрдө да кызыктуу окуя, анан ылдам басууну алсак. Демек, басуу окуя дегенге караганда кызыктуу окуя, ылдам басуу бизге сөзгө караганда толугураак кеңирээк маани билдирди. Эми сөз айкаштары кандай түгөлөрдөн турат? Кандайга бөлүнөт? Сөз айкаштары экиге бөлүнөт. Сөз айкаштары биринчи аттыгоштук сөз айкашы, ал эми экинчиси этиштик сөз айкашы. Бул эмне дегенди билдирет. Атооштук сөз айкашында багындыруучу түгөй зат, сын, сан атаатооштордон турат. Мисалы үчүн, жоопкерчиликтүү окуучу десек, жоопкерчиликтүү окуучу дегенди алалы. Бул жерде багындыруучу түгөйү зат атооштордон турду. Ошон үчүн бул атооштук сөз айкашына кирет экен. Ал эми китеп окуу, тоого чыгуу деген сөз айкаштарын алсак, бул этиштик сөз айкашысы. Эгерде багындыруучу түгөйү мынакей атооч сөздөрдөн болсо, анда мындай сөз айкаштарын атооштук сөз айкашы дейбиз. Ал эми багындыруучу түгөйү этичтен болсо, анда мындай сөз айкаштарын этиштик сөз айкашы дейбиз. Эми ушундан сырткары аз болсо дагы тактооштор дагы айрым учурларда ушул сөз айкаштар атооштуктардан турган дагы тактооштордон сөз айкаштар бар. Мисалы үчүн, окуудан алдыда деген сөз айкашын алалы. Же ойлогондон тез. Ойлогондон тез деген сөз айкаштарын алсак, булар тактооштук сөз айкашы. Демек, тактооштун багындыруучу түгөйү аз болсо дагы, демек тактооштордон болгон тактооштук дагы сөз айкаштары болот экен. Жалпы эле сөз түркүмдөрүнүн ичинен багындыруучу түгөйү катары этиштер көп колдонулат. Ал эми атооч сөздөрдүн ичинен багындыруучу түгөйү катары зат атооч кеңирээк колдонулат. Түзүлүшү боюнча сөз айкаштары экиге бөлүнөт. Биринчиси жөнөкөй сөз айкашы, экинчиси татаал сөз айкашы. Жөнөкөй сөз айкашы толук маанилүү эки сөздөн урушулуп, бири экинчисинин маанисин тактап көрсөтөт. Жана биз келтирген мисалдардын баардыгында эле мынакей китеп окуу, тоого чыгуу,
ойлогондон тез, окуудан алдыда деген сөз айкаштарды баардыгы эле мисалы үчүн жоопкерчиликти окуучу бул жөнөкөй сөз айкаштарына кирет. Жөнөкөй түзүлүштөгү сөз айкаштарынын тигил же бул түгөйү лексикалык бир гана мааниси бар татаал сөздөрдөн болсо деле алар жөнөкөй сөз айкашы болуп эсептелет. Анткени синтаксис үчүн сөздөрдүн морфологиялык, лексикалык курамы эмес, анын бүтүн бир мааниси. Ошондон улам синтаксистик милдет эске алынат. Сөз айкашынын же сүйлөмдүн структурасында татаал сөздөр синтаксистик бир гана милдетти аткарат. Ушул негизде татаал сөз катышкан, башкача айтканда, сөз айкашынын тигил же бул түгөйү же эки түгөйү тең татаал сөздөр болсо деле алар жөнөкөй сөз айкашы болуп эсептелет. Мисалы үчүн мындай мисалды келтирип көрөлүк. Ысык көлгө баруу. Ысык көлгө баруу. Ата энени урматтоо деген сөз айкаштарын алалы. Ысык көлгө баруу дагы, ата энени урматтоо дагы жөнөкөй сөз айкашына кирет. Себеп дегенде бул жерде ысык көлгө баруу, бул ысык көл өзү татаал сөз катарында келип атат. Ата энени урматтоо дегенде дагы ата эне деген өздөрү татаал сөз. Лексикалык бир гана маанини билдиргендиктен булар жөнөкөй сөз айкаштарына кирет. Татаал түзүлүштөгү эркин сөз айкаштар ар башка сөз түшкүндөрүнөн ажырагыс тизмегинен же фразеологизмдерден оюшулат. Мисал келтирип көрөлүк. Адам болор бала десек. Адам болор бала. Бул өзүңөр көрүп тургандай 3 толук маанилүү сөздөрдүн түзүлдү. Уту өчкөн коломто. Уту өчкөн коломто. Дагы бир мисал келтирип көрөлүк. Малга жайлуу жер десек. Бул сөз айкаштарын татаал сөз айкаштары болгон себепти көрбү? Эки же үч андан артык толук маанилүү сөздөр биригип келип сөз айкаштарын түзсө, бул татаал сөз айкашы. Ал эми могу жердеги ысык көлгө баруу, ата энени урматтоо деген өзүңөр көрүп тургандай жөнөкөй сөз айкашына кирет, себеби ушу тутумундагы сөздөрдүн өзү татаал сөз катарында келип атат. Ал эми булар татаал сөз айкаштар экен.